Hello, Mr. Sullivan. Welcome back to Kyrgyzstan. Салливан мырза, арыбаңыз, Кыргызстанга куш келипсиз. Азыркы учурда Кыргызстан үчүн эң актуалдуу суроо алдыдагы Европа биримдиги кабыл ала турган санкциялардын 20-пакети. Айрым батыш маалымат каражаттары Евро биримдик санкцияларды буйта өтүүгө каршы атайын иштелип чыккан жаңы механизмин алгачкылардан болуп Кыргызстанга карата колдонуусу мүмкүн экенин билдиришти. Бул маалымат чындыкка канчалык дал келет? Well, the 20th package is still under discussion in Brussels. Санкциялардын 20-пакети алигиче Брюсселде талкууланууда. Ал пакетте камтылган чаралардын дээрлик бардыгы макулдашуудан өттү, бирок расмий түрдө кабыл алына элек. Ошондуктан мен бул маселе тууралуу толук маалымат бере албайм. Бирок мен санкцияларды буйта өтүүгө каршы колдонула турган механизм бизди эң түйшөлткөн маселелерди так чечүүгө мүмкүндүк берүү үчүн иштелип чыкканын айта алам. Мисалы, биз бир өлкөдө Орусияга сатууга чектөө коюлган буюмдардын импорты кескин өсүп, ал товарлар дароо эле Орусияга реэкспорт болгонун байкаган учурда бул чараларды колдонуп, ал буюмдардын Орусияга жетпөөсүн камсыздай алабыз. Албетте, эгер ушул санкцияларга кабылып калган өлкө мындай көрүнүштөрдүн кайталануусуна жол бербей турган административдик механизмдерди киргизсе, биз бул чечимди каалаган убакытта артка кайтара алабыз. Учурда Орус армиясына керектүү продукциянын 2 түрүн Кыргызстанга импорттоо жана аларды Орусияга кайра экспорттоо боюнча маселе бар. Мен кыргыз бийлигине ушул жагдайды түшүндүрүүгө келдим. And we've been explaining this to the Kyrgyz authorities, and that's one of the reasons I'm here. So you have Демек, сизде бул продукциялар согуш талаасында колдонулуп жатканына так далилдери бар. Yes. They are products which we have two types of products. We have a common high priority list, which are products. Бизде эки топтон турган товарлардын тизмеси бар. Алар согуш талаасында колдонулган же согуш үчүн колдонулган товарларды чыгарган буюмдар жана аскердик өнөр жай комплексинин өндүрүшүн көбөйтүү үчүн зарыл болгон товарлар. Ошол эле маалда айрым кош маанилүү буюмдар да бар. Мисалы, радиоэлектроникалык каражаттар, татаал дрондорду жана ракеталарды өндүрүү үчүн аскердик өнөр жай комплексине зарыл болгон компьютер менен башкарылуучу станоктор. And the Kyrgyzstan authorities' position was always Кыргыз бийлиги Кыргызстан бардык эрежелерге баш ийип, өзүнө алган милдеттенмелерин аткарып жатканын бир нече жолу айтып келген. Буга кошумча алар батыш өнөктөштөрүнүн, анын ичинде Европа биримдигинин ачык айкындуулукту камсыз кылууну жана санкцияларды айланып өтүү үчүн Кыргызстанда колдонулган схемалар тууралуу далил берүүнү бир нече жолу суранышкан. Сиз бүгүн өкмөттүн жана президенттин администрациясынын өкүлдөрү менен жолукканда ошол маалыматтарды бересизби? Today's talk. So We have already shared with the Kyrgyz authorities since several months now the statistics and the trade flows. Биз бир нече ай мурун эле кыргыз бийлиги менен соода агымдары боюнча, импорт-экспорт көрсөткүчтөрү боюнча статистика менен бөлүшүп, мандеми бар тармактарды белгилей кеткенбиз. Учурда Кыргызстан бул кырдаалды чечүү үчүн кандай кадам жасай алат деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Евро биримдик Кыргызстандын Орусия менен бекем мамиледе болгонун түшүнүп жатканын баса белгилеп кетейин. Биз Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода мамилелерине тоскоолдук жаратууну каалабайбыз. Бирок азыр орус аскерлери колдонуп жаткан санкцияланган европалык товарлар жөнүндө сөз болуп жатат. Бизде ошол буюмдар Кыргызстан аркылуу Орусияга транзит менен өтүп жатканы тууралуу анык далилдер бар. Биз ушул транзитти токтотууну көздөйбүз. Президент Садыр Жапаров батыш өлкөлөрүн, анын ичинде Европа өлкөлөрүн кош стандарттарды колдонуп жатат деп айыптаган. Ал Бириккен Улуттар уюмундагы сөзүндө батыш өлкөлөрү өздөрү Орусия менен соода жүргүзүүнү улантып, ошол эле маалда Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөргө кысым көрсөтүп жатканын айтты эле. Well, I can only point to the European Union. We have established very comprehensive sanctions against. Мен Европа биримдиги боюнча жооп берейин. Биз мурда Орусия менен жылына 260 миллиард еврога соода кылчубуз. Азыр болсо Орусия менен 60 миллиард евро соода кылабыз. Биз Орусия менен энергетика жаатындагы соода көлөмүн дээрлик 75%га кыскарттык. Орус мунайынын импортун 90%га же андан да көпкө азайттык. Ошондуктан Европаны кош стандартты колдонууга айыптоо туура эмес деп ойлойм. Мен Украинада орус соккуларынан кийин күн сайын табылган ракета жана дрондорду колдонулган тетиктер тууралуу айта кетейин. Булар Кыргызстан соода көлөмүнүн өтө аз бөлүгүн түзөт. Кыргызстан бул продукцияларды чыгарбайт. Бул өлкө мындай товарлардан эч кандай пайда көрбөйт. Муну нак ортомчулдук санкцияларды буйта өтүү десек болот. Бул ишти кыргыздарбы, орустарбы ким жасаса дагы бизден чыккан буюмдар Кыргызстан аркылуу Орусияга жашыруун жол менен киришин каалабайбыз.
Тилекке каршы мындай көрүнүштөр аз эмес. Maybe Kyrgyz or maybe Russian, but the bottom line is we do not want our products to find their way to Russia through Kyrgyzstan clandestinely, and that unfortunately has been happening. Kyrgyzstan is not the only Central Asian country that has been. Кыргызстан мамлекеттик же жеке менчик ишканаларына санкция салынган жалгыз Борбор Азия өлкөсү эмес. Санкциялар жаатында Борбор Азияда жалпы көрүнүш кандай? Кыргызстандагы жагдай кошуна өлкөлөргө салыштырганда кандай абалда? Well, to give you an example, I mean, this is only my second visit to Kyrgyzstan. I came in 2023 and I'm now back 3 years later. Бул менин Кыргызстанга болгон экинчи сапарым. Мен алгачкы жолу 2023-жылы келгем. Ушул эле мөөнөттүн аралыгында мен Казакстанга 4 жолу бардым. Жана мартта дагы сапар ала турган болдум. Биз Казак бийлиги, Өзбекстан, Армения, Грузия менен жакшы мамиле түзүп алдык. Бул өлкөлөрдө да Кыргызстандагыдай түйшүктөр бар. Ошентсе да аларды чечүү жолдорун таба алдык. Бул алардын Орусия менен болгон мамилесин бузган жок. And this has not disrupted their relations with Russia nor their trading relations with Russia. Those sanctions are. Коомчулукта коңшу Өзбекстан же Казакстанда европалык инвесторлордун ишканалары көп, ошондуктан евро биримдик алардын кызыкчылыктарын коргоп, аларга салыштырмалуу эл аралык салмагы аз болгон Кыргызстанга гана каршы чектөөлөрдү киргизди деген пикирлер бар. Kyrgyzstan as a scapegoat. This is completely false. I can assure you that Бул таптакыр туура эмес. Мен Казакстанга көп каттаганымдын себеби дал ошол Кыргызстанда талкууланган маселелер болгон. Биз Казак бийлиги менен абдан тыгыз кызматташып жатабыз. Алгач анча-мунча кемчиликтер бар болчу, бара-бара мамилебиз жакшырды. Азыр биз Казак бийлиги менен бири-бирибизди жакшы түшүнүп калдык деген ойдомун. Албетте бул деңгээлге бир күндө жеткен жокпуз. Ошондой болсо да кээде Казакстандык ишканаларга жана каржы институттарына санкцияларды киргизүүгө туура келди. Евро биримдик бул көйгөйлөрдү чечүү жолдорун өлкөлөр өздөрү таап алуусун каалайт. Мен биздин сүйлөшүүлөрүбүздүн натыйжасында кыргыз бийлиги санкцияларды буйта өтүүгө, Кыргызстандын ысымын колдонууга жол бербей турган чараларды көрөт деген үмүттөмүн. Ошондой болсо, биз мурда койгон чектөөлөрүбүздү да кайра артка алсак болот. Functioning systems that prevent their country being used for circumvention, and at that stage, any measures that we have taken can be revisited. And what are the most Ошондо евро биримдик эң көп көңүл бурган санкциялардын айланып өтүүгө көмөктөшкөн тармак кайсы болуп жатат? And I have to say that here in Kyrgyzstan, we are concerned about the use of the financial. Айрым ишкерлер Кыргызстандын каржы секторун санкцияларды буйтоого колдонуп жатканы бизди аябай тынчсыздандырат. Ошондуктан биз санкциялардын 19 пакетинде бир катар кыргыз банктарына жана кыргыз криптокомпанияларына санкция киргиздик. Биз ошол ишканаларды санкцияларды айланып өтүү үчүн ачык эле колдонулуп жатканын көрдүк. Санкцияланган криптовалюталардын бири A7, A5 стейбл койни дал ошол санкцияларды айланып өтүү максатында түзүлгөн. АКШ менен Улуу Британиядагы буга окшош компанияларга санкция салганын билебиз. Демек бул кырдаал Европанын гана эмес, башкалардын да көңүл чордонунда турат. Мен бүгүн Кыргызстандын Улуттук банкынын өкүлдөрү менен жолуктум. Менимче алар азыркы абал Кыргызстандын бизнес тармагындагы аброюна, кадыр-баркына олуттуу шек келтирүү мүмкүндүгүн жакшы билишет. Келерки жылы ФАТФ кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана терроризмди каржылоого каршы күрөш жүргүзгөн эл аралык уюм кезектеги текшерүүсүн өткөрөт. Кыргызстан өзүнүн каржы системасындагы эң жогорку талаптарга жооп беришине толук кызыктар деп ойлойм. Согушта колдонулган продукциялар боюнча сөз кылсак, биздин тизмебизге түшкөн товарлар өлкөнүн соода балансындагы пайыздык көрсөткүчтөрү абдан төмөнкү орундарда турат. Кыргызстан ал буюмдарды өзү чыгарбайт. Кыргызстан аларды Орусияга ташып өтүүчү канал катары гана колдонулат. Биз муну токтотушубуз керек. Sanctioned European products, and this is what we have to find a cessation to. Kyrgyz banks be. Банктарга кайра келсек, жаңы санкциялардын таасири кыргыз банктарына тиеби? We have not yet fully resolved all the issues that we feel we have. Биз Кыргызстандагы каржы институттары менен болгон бардык маселелерди толук чече элекпиз. Ошондуктан айрым банктар бута калынышы мүмкүн. Бирок биз каржы институттары санкцияларга илинбеш үчүн эмне кылышы керектигин, санкциянын тизмесинен чыгуу үчүн кандай чараларды көрүүсү зарыл болгонун так түшүндүрүп бердик. Eventually, to be unsanctioned if they put in place the right measures. Some Western outlets reported that these sanctions on Kyrgyz banks are mostly already agreed upon. Айрым маалымат каражаттары эки кыргыз банкына карата санкциялар киргизиле турганын билдиришти. Сиздин сапарыңыз бул кырдаалды өзгөртүп, кыргыз банктардын санкцияларга илинбей калуусуна мүмкүнчүлүк береби? The discussions on the 20th package
are 20 пакет боюнча талкуулар дээрлик аяктап калды. Менин оюмча азырынча кандайдыр бир өзгөрүү болушу күмөн. a large degree of agreement. And you've mentioned before that you met with the National Bank representatives. Европанын Кыргызстандагы 2 мамлекеттик банкка санкция сала турганы кабарланууда. Евро биримдик санкцияларды алып салуу үчүн Кыргыз өкмөтүнө кандай кепилдиктерди күтөт? Сиз Кыргыз бийлигине ал банктардын Орусияга санкцияларды буйтоого көмөктөшкөнүн ачык далилдеп бере аласызбы? Анткени Кыргыз өкмөтү аталган банктар эч кандай туура эмес иш кылбаган деген позициясын бекем кармап келет жана ал банктарга көз карандысыз аудит жүргүзүүнү Европа биримдигине сунуштаганын бир нече жолу айткан. They offered the European Union to conduct an independent audit of those banks. We believe that we have clear evidence that the banks are facilitating the circumvention of. Ал банктар санкцияларды айланып өтүүгө көмөктөшүп жатканына бизде ачык далилдер бар деп эсептейбиз. Ошондуктан аларга каршы чара көрдүк. Ошондой эле биз Кыргыз өкмөтүнө, ошондой эле өлкөнүн улуттук банкына эрежелерди так түшүндүрүп бердик. Эми алар мындай көрүнүштөр кайталанбасын деп керектүү чараларды көрүшү керек. Эгер алар бул сунуштарды ишке ашырса, анда биз Кыргызстандын каржы тармагы туура жолдо кадам таштаганын көрө алабыз. Андан ары санкцияларды киргизүүнүн кажети жок болот. Бирок учурдагы жагдай андай эмес. Financial sector a clean bill of health, and we will not need to take further sanctions. But for the moment, we are not there. As you know, Kyrgyzstan is heavily dependent on Russia. Кыргызстан Орусия менен болгон соодага, Орусиядагы мигранттардан түшкөн акча которууларга абдан көз каранды. Европа биримдиги бул көз карандылыкты азайтуу үчүн Кыргызстанга кандай альтернативаларды сунуштайт? Well, I mean, first of all, we acknowledge that you have a close economic relationship with Russia. Биринчиден биз Кыргызстан Орусия менен тыгыз байланышта болгонун жакшы түшүнөбүз. Биз ал мамилелерди бузууга ниетибиз жок. Орусиядагы мигранттардын акча которуулары Кыргызстандагы көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилиги үчүн маанилүү болгонун түшүнөбүз. Бул абал жакын арада өзгөрөт деп күтпөйбүз. Ал арада Евро биримдик Кыргызстан менен кызматташуу жана өнөктөштүк келишимине кол койду. Эки тараптуу соодабыз дээрлик 3 миллиард еврону түздү. Бул көрсөткүч өсүп жатканын көрүп жатабыз. Ошондой эле биз Кыргызстанга бир топ каржылык жардам көрсөттүк. 1991 жылдан бери биз грант түрүндө дээрлик 600 миллион евро бердик. Жана быйыл абдан маанилүү гидроэлектростанция долбоору үчүн дээрлик 1 миллиард евродон ашык насыя берип жатабыз. Кыргызстан менен Евро биримдиктин экономикалык жана соода жаатындагы жакшы кызматташтыгыбыз улана берет. Кыргызстан экономикалык келечеги Орусия мененби, же батыш менен болорун, же эки тарап менен бирге иштеше турганын өзү чечиши керек. Биздин азыркы учурдагы эң башкы максатыбыз санкцияларды буйтоо механизмдери Кыргызстан аркылуу өтпөй турганын камсыз кылуу. Мен ушул максат менен келдим. Биз Кыргыз бийлиги санкцияларды айланып өтүү амалдарын жок кылууга жардам берет деген үмүт менен кызматташууну улантабыз. Eradicate this circumvention. As the EU goals for the upcoming years have... Евро биримдик мурда билдиргендей, Борбор Азиядагы негизги өнөктөштүк багыттары бул энергетика жана логистика, башкача айтканда жаңы транспорттук жолдор. Демек бул ГЭС курууга же Транскаспий коридоруна катышкан өлкөлөрдүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестиктер жаралса, Европа биримдиги ортомчу же көз карандысыз арбитр катары иш алып барууга даярбы? Негизи бул долбоорлорго катышуучу өлкөлөр пикир келишпестиктерин өз ара чечип макулдашуусу керек. Бирок биз ар дайым көмөктөшүүгө аракет кылабыз. Анткени Евро биримдик бул долбоорлорго бир топ каражат бөлүп жатат. This is we're going into the 5th year of the war in Ukraine. Биз Украинадагы согуштун 5-жылына көп жатабыз. Ал эми санкциялардын 20-пакети даярдалууда. Демек, сиз кандай ойлойсуз? Буга чейин көрүлгөн чаралар натыйжасыз болдубу? Же санкциялардын натыйжалары күтүлгөндөй болбой, Орусиянын экономикасын алсырата алган жокпу? When you look at the current situation of the Russian economy, you can see that all the critical indicators are flashing red. Орусиянын экономикасынын азыркы абалына көз салсаңыз, бардык маанилүү көрсөткүчтөр кызыл күйүп турганын көрөсүз. Алар рецессияга баратат. Экономикалык өсүшү дээрлик 0-га түштү. Быйыл балким 1% болушу мүмкүн. Бирок келерки жылы андан да аз болору болжонууда. Аларда инфляция абдан жогору, пайыздык чендер бийик жана мамлекеттик каржы тармагында олуттуу кризис өкүм сүрүүдө. Орусиядан мурда бюджеттик профицит болсо, азыр дефицит пайда болду. Биздин санкциялардын жана мунай баасынын төмөндөшүнүн натыйжасында мунай менен газдан түшкөн киреше мурда мамлекеттик кирешенин 50%-ын түссө, азыр 20-22%га чейин азайды. Орусия ИДПнын 6%-дан 8%га чейинки бөлүгүн аскердик тармакка жумшап, ашыкча каражат сарптап жатат. Бул жарандык экономикага доо кетирип, ири чыгымдарга учуратуу менен ишке ашууда. Жыйынтык чыгара турган учур жакындап калды. Европа биримдигине келсек, биздин санкциялар өз натыйжасын берип жатат. Биз басымды улантышыбыз керек жана бул 20-пакет менен басымды улантабыз.
Орусия тараптын тынчтыкка же ок атышууну токтотууга эч кандай каалоону көрбөй жатабыз. Мындай шартта согушту токтотуунун бир гана жолу Путин мырзанын өз аскерлерин Орусияга, өз үйлөрүнө алып кетүүсү. Орусия балким 1 миллионго жакын адамынан айрылды. 350 миңдейи каза болуп, дагы андан көбү жаракат алды. Бул Орусия үчүн катастрофа. Биз Украинаны колдону улантабыз жана санкцияларды бул өлкөнүн эркиндик жана эгемендик үчүн күрөшүндө маанилүү курал катары колдоно беребиз. 50,000 people killed, many more injured. This has been a disaster for Russia, but we will continue to support Ukraine and we will continue to use sanctions as a very important part of our support for that country in its struggle for freedom and sovereignty. Thank you. Thank you.